Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Даамдуу тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен көрүп турган өтө кооз, конокпап, көркөмдүү пирогторду жасап алабыз. Пирог песочный тесто менен вареный сгущенкадан жасалат жана бышып чыкканда 100% сиздердин ишеничиңиздерди актайт деген ишеничтемин. Себеби буркурап, жыттуу, анан да жумшак болуп чыгат. Эгер вареный сгущенка кошкуңуздар келбесе, табитиңиздерге жараша ичине варенье, джем кошушуңуздар мүмкүн. Анда эмесе албетте жасап көрүңүздөр. Керектелүүчү азыктардын баарын жазып көрсөттүм. Биринчи идишке 3 стакан унду элеп алабыз. 3 стакан деген менде 400 грамм болжол менен 3 стакан чыкты. Өтө чоң эмес, орточо стаканда. Андан кийин 180 грамм сары майды же маргаринди кошуп алабыз. Мен иштеткен бул пампушка маргарини. Маргарин алдын ала холодильниктен чыгарылган болсо, мына ушундай колдун жардамында эле жумшак аралашат. Эгер унутуп калган болсоңуздар, анда кыргычтын жардамында унга булап өткөрүп алсаңыздар болот. Ушундай тегиз кукумга аралаштырыңыздар, ичинде маргарин бүртүкчө чоң аралашпастан калып кетпесин. Эми 1 чай кашыкта разрыхлитель кошобуз, жарым чай кашыкта туз жана 4 чоң аш кашыкта кумшекер кошобуз. Кумшекер болжол менен 100 грамм чыгат. Жакшылап аралаштырып алган соң ортосун ачып, 1 жумуртка жана 2 чоң аш кашыкта сметана кошобуз. Эгер сметанаңыздар жок болсо, коюу айрандан пайдалансаңыздар болот, бирок айрандын кычкыл даамы чыгып калышы мүмкүн. Аралаштырып, камыр илеп алабыз. 2 кашык сметана жана 1 жумуртка ушул ундуга жакшы камыр болушуна жетет. Андан көп кошуп жибербеңиздер, себеби камырыңыздар жумшак болуп, кыйнап коюшу мүмкүн. Камырды бир аз тындырып алсаңыздар болот, же дароо эле мен сыңары иштетсеңиздер болот. Бирөөсүн чоң, бирөөсүн кичине бөлүккө бөлүп алабыз. Чоң бөлүгүн бул астына колдонобуз. Тактайдын жардамында жайып алабыз. Калыңдыгы 5 мм болот, мынакей. Эми тактага ороп, формага которуп алабыз. Формага жакшылап орноштурган соң четтерин колуңуздун жардамында алып, мына ушинтип кооздоп аласыз. Эми 1 банка вареный сгущенканы тегиз кылып жайып алабыз. Табитиңиздерге жараша жаңга кошсоңуздар болот, же болбосо өзүңүздөр каалаган джем же болбосо башка нерселерди да кошсоңуздар болот. Эми кичине бөлүгүнөн ушинтип жука кылып жайып, 4 мм калыңдыкта болушу мүмкүн, же 5 мм. Кадымки эле баклажканын чоң майдын капкакчасынын жардамында мына ушундай тегерекчелерди кесип аласыздар. Тегерекчелерден четтерине биринин үстүнө бирин четинен бастырып, бардык жери жабылганча ушинтип кооздоп чыгасыздар. Менде ушул кооздогондон сырткары дагы бир аз камыр ашты, андан мен токочторду жасап койдум. Үстүн жумурткалап, алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста үстү кызарганча бышырып чыгабыз. Мынакей ашкан бөлүктөрүнөн менде ушундай печеньялар чыкты. 180 градуста 20-30 минутада пирог бышып чыгат. Мына ушундай даамдуу, күсүрөк, өтө сонун, ооздо эрий турган пирог болуп чыгат. Сиздерге албетте жасап көрүүнү сунуштаймын. Достор, каналыбызга катталып, подписаться кнопкасын басып, астындагы коңгуроочону басышты унутпаңыздар. Эгер видеолорубуз сизге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, биздин каналды колдоп коюшуңузду өтө суранабыз. Албетте жасап көрүшүңүздөрдү сунуштайм, себеби менде бул ишеничимди 100% актаган өтө менин жакшы көргөн пирогторумдун катарына кирди. Андан сырткары токочтору да аябай даамдуу чыкты.